Балыктын бардык түрлөрүн көп өлчөмдө тор менен кармоого, ташып сатканга, сатып алууга жана ташып чыгарууга 3 жылга убактылуу тыюу салынган. Ал эми ышкыбоздук жана спорттук балык улоону уюштурууга, балык запастарын жасалма өндүрүп чыгаруу боюнча бекитилген ар жылдагы пландык иштер аткарылууда. Браконьерлерге каршы күрөш жүргүзүп атабыз. Бүгүн болсо 300 метр тор чечтик. Жылдага караганда тор аз. Себеби Кытайдан завоз болбой калды, аны запрет кылып приказ чыккандан бери. Уурдалган балыктарга карата тыюу салуу үчүн Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын атайын экологиялык милициясы түзүлүп, алар 2 жылдан бери иш алып барып жатышат. Жыл башынан бери 558 даана Кытай синтетикалык торлору чыгарылды. Бүгүнкү күндө Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын туристтик экологиялык зоонунун кызматкерлери тарабынан Ысык көл облусунун аймагында мыйзамсыз браконьерликке каршы тактап айтканда мыйзамсыз балык улоо фактыларын аныктоо боюнча көл аймагында тийиштүү иш чаралар кызуу жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө мыйзамсыз балык улоо фактысынан кылмыштардын бирдиктүү реестринин маалымат электрондук журналына 88 тергөөгө чейинки текшерүү материалы катталып, анын ичинен териштирүү иштеринин жыйынтыгы менен фактылар соттук кароого жиберилип жатат. Чындыгында эле тор салып балык кармагандар азайды. Аны менен Ысык көлдөгү балыктардын корун көбөйгөндүгүн адистер айтышууда. Муну жергиликтүү тургундарда баамдап балык сатып уурдагандар жок болгондугун айтышат. Бирок ага карабастан бул көрүнүштү алдын алып, бөгөт коюу чаралары байма-бай жүргүзүлүп жатат. Ал эми техникалык жактан көйгөй дагы деле бар. Айта кетчү көп көйгөйлөр бар. Бүгүнкү күндө бизге бекитилип берилген техникалар өтө эскирди. Колдонуу мөөнөтү дагы эч агалы өткөн деп айтсак да болот да. Бул техникалардын запчасттары, тетиктери бизде Кыргызстанда оңой менен табылбайт. Буларды Россиядан же Казакстандан, Алматы шаарынан атайын заказ менен алдырганга туура келет. Ошого карабастан биз жумушубузду үзгүлтүккө учуратпастан күнү-түнү иштерибизди жүргүзүп аткарып жатабыз. Ысык көлдө жалпы балыктын 28 түрү аныкталган. Алар ысык көл чабактары, чабачок, карпсызан, асман, маринка, майда чабактар. 2024 жылдын 10 ай аралыгында көл ичинен жалпы 55.800 метр торлор тазаланды. Жазгүл Сатаева, Асылбек Касенов, Ысык көл жаңылыктары.